Аскар Акаевдин Кыргызстанга кайрадан эмнеге келгени, канча жүрөрү белгилүү болду. Студенттерге президенттик стипендия тапшырылды. Караколдо 5-кабаттан секирген өспүрүм кыз аман калды. Саламатсыздарбы? Дал ушул жаңылыктар менен кененирээк алдыда таанышып алыңыздар. Эфирде Айтмакчы программасы. Туңгуч президент Аскар Акаев Кыргызстанга кумтөр иши боюнча дагы бир ирет сурак берүү үчүн келди. Бул туурасында анын жакындары билдирди. Пацаны, есть шикарное деловое предложение. Акаевдин бүгүн таңгамал Москва-Бишкек каттамы боюнча учуп келгени маалым болгон. Экс-президенттин жакындарынын айтымында сапар Кыргызстандын укук коргоо органдары менен макулдашылган. Ал кумтөр кенинин айланасындагы кылмыш иши боюнча УКМКга 2 күн сурак берип кайра кетет. Аны менен кошо уулу Илим Акаев дагы келгени маалым болду. Эске сала кетсек, ушул жылдын август айында Аскар Акаев 16 жылдан бери Кыргызстанга биринчи жолу келип УКМКга кумтөр боюнча сурак берген. Президент Садыр Жапаров 14 декабрда студенттерге президенттик стипендияларды тапшыруу аземине катышканын президенттин расмий сайтында жарыяланды. Быйылкы жылы өлкө боюнча окууда ийгилик жараткан 80 студент аталган стипендияга татыктуу деп табылган. Учись, студент! Мамлекет башчы жолугушууда аларды окуудагы жетишкендиктери менен куттуктап, эмгеги жана өжөрлүгү үчүн ыраазычылык билдирип, өз сөзүндө билим берүү тармагын реформалоо боюнча программаны ишке ашыруунун жол жоболору каралып жатканын билдирген. Бала бакчалардан тарта жалпы билим берүүчү орто мектептерди, жогорку жана орто кесиптик окуу жайларды реформалоо боюнча программа кабыл алынып, ишке ашыруунун жол жоболору каралып жатат. Билим берүү мекемелери материалдык техникалык базасын чыңдоо, окутуунун мезгил талабына жооп бере турган жаңы программаларын иштеп чыгуу, ага ылайык адис кадрларды даярдоо, мугалимдер менен окутуучулардын эмгек акыларын көтөрүү маселесин чечүү боюнча иш-аракеттер күчөтүлүүдө деп жазылат маалыматта. Я со своей зарплатой в 2500, я порчу вам статистику. Если у меня будет зарплата 2600, то по средней зарплате учителей мы обгоним Уганду. Ысык Көл облусунун Каракол шаарында 5-кабаттан боюн таштаган 16 жаштагы кыз аман калды. Бул тууралуу облустук милициядан билдиришти. Маалыматка караганда окуя 13 декабрдан 14 декабрга караган түнү болгон. 16 жаштагы өспүрүм Караколдогу көп кабаттуу үйлөрдүн чатырына чыгып секирген. Облустук оорукананын дарыгерлери кыздын абалы жакшы экенин, оор жарат албаганын кошумчалаган. Кыз эмне себептен мындай кадамга барганы азырынча белгисиз. Ушуну менен берүүнү жыйынтыктайм, саламатта калыңыздар.